Сары Ой айыл аймагынын Ооз участкасынын тургундарынын иче турган сууну алып аткан мезгилдери. Эми бул аябай ылай экен. Муну кандай кылып аласыздар? Муну деген чакага сузуп алабыз. Мен үйгө алып барып эле сүт чалып тундуруп алам, пляка кылып. Тең бут болот да. Эй, bir yerden tundurayı, süt var da. Gel başımın etine koy. Siz tundurun. Onu da ayıklarız. Tundurun. Basır bir kere tuna atıyor. Бул канча убакытта тунат эмеже? Karap bir. Канчалык сүт куясыздар? Bir kaşıktan sütü koyabız. Sana mum tip çalabız. Sana mum kendi yirik. Bunlardan tetiği tip tunat. Sütü köp koyu bir gen apa bakıp kavat. Bunu şoyusun yemesine kuş gibi. Ne bu kadar koyuyor? Sayıdan tundu. Bir önüne koyup duruyor. Tunduruyor. Yüzü var tunduruyor. Бул суу ичкенге жарайт да анан. Hayra çok içiyoruz da. А бул кышында кандай кыласыздар анан кышында? Kışında bu su deyin gelbey kalat, ton kalat, öteme olsa. Kışında dele uşul suu toңуп kalat. Toң suunu eşekte alabız. Toğda deyin neme olganda deyin gelbey de kalat. Kışında su çok karışıp kalabız. Kışkısın toңуп kalganda eşekler menen gelebиз деле арабаны ушул жерге коюп коебуз. Анан тоңду чагабыз. Тоңду чаңганда мынчалык тунук болсо да ботко сунуп тоңу менен эшекке жүктөп араба менен алып барабыз дагы. Анан ошо тоңду эритип алып ичебиз да. Анан бул суу менен кир жуй албайбыз, бирок муну тундуруш үчүн бир сутка, жок эле дегенде бир сутка талап кылынат кыштын күнү. Бир суткада түбүндө баткага калат, тунугун алып ичебиз да. Анан эми айла жок, эми ушуну да ичкенге туура келет. Бул ушул суу тоодон келет. Муну менен аралап мал өтөт, уйлар, койлордун баары ушу жайлоого ушул суу менен кетет. Жолдун баары суу келчү жылдар шор. Бул негизи ичкенге жарайт делген суубу же ичкенге жарабайтпы? Шор суу. Шор, ичкенге негизи Экологический чисто эмес да, бул? Чисто эмес муну. Жарабайт ичкенге. Анан бул эми кичине тунуп калды, эми муну биз канистрибизге куюп алып барып, муну дагы тундуруп алып анан ичебиз да. Биягын төгөбүз, теңиз баткак. Мынауыңыз да тунуп калды да. Ушундай жашап атканыбыздарды муну айыл өкмөтү, чоңдор дегендер билеби? Bilse de aylası çok kalattı. Айыл өкмөт жагынан бизге негизи эле жардам деле келбейт.